ошондагы убакыты бардыгы үчүн элүүкен. Мен өзүмдү тааныштырып кетейин. Мен фамилиям Болотбек, убакытым дейишем. Себеби эми үчүн келип калды деп ойлобогула бизде Нарын областынын ушу Бишкекте жашаган тургундарынын Теңиртоо деген коому бар. Ошо Теңиртоо коомунун төрагасы Салымбек башкарма Салым Алишигерне бирок келе албай калды. Анан ошо кочкор боюнча бир топ иштерди мен аткарып жүрөм. Ошон үчүн бүгүн ушул иш мага тапшырылган. Экинчи бул жерде мына жогорудагы ошо Канаткан Ыбык уулунун урпактарынан болгон такалдуусу мына фильмди тартууда алган бардык иш-чараларды ошо Эмилге көтөрүп, бардыгын жүгүн көтөрүп аткан бир туугандар менен Халил Байке Шакиров фамилиясы. Эми көпчүлүгүңүздөр тааныштар. Антса дагы мен дагы жолу кайталап тааныштырып кетейин. Шакиров Халилбек Байкебиз. Андан кийин ушул фильмди башынан аяк тарткан ошо сценарийде өзүнүкү, режиссерде өзү бардыгын мойнуна алган Тилек Мураталиев деген өзүбүздүн бир тууганыбыз. Ошону. Анан алдын ала эме сиздерге абдан чоң рахмат. Ушунчалык чоң эмгек кылып ушундай ишти ишке ашырдыңар. Эми фильмди көргөндөн кийин аягында кыска мындай бул жерде отурган бир туугандардын ичинен бир пикир ойлорду айтышат. Бирок сиздерге алдын ала уже ыраазычылык айтып кетем. Андан тышкары урматтуу агайын туугандар, айта турган сөз эме Кыргыз ушу 2,5 миң жылдык тарыхында далайлаган ер азаматтар ошо элинин тынчтыгы үчүн, жеринин бүтүндүгү үчүн кан жанын аябай аракетин кылып келген. Манас бабабыздан Башбек бабабыздан баштап. Андан кийинки эле 18-жылдын аягы 19-жылдын башында дагы ошол берекелүү Теңиртоонун каржатпес касиеттүү Кочкордон дагы далайлаган инсандар, белгилүү инсандар эли жер үчүн кызмат кылган. Орманханды айтсак, Халугул Олуяны айтсак, Төрөгенди баатырларды айтсак, дагы далайлаган адамдар ошо эли жер үчүн кызмат кылган. Ошол дүйнөлүк биринчи согуштун башталышы менен 1916-жылкы ошо Россиянын чет жагындагы элдер ошо Россия империясынын бир топ саясатына каршы болуп, ошо согушка жанагы армияга алабыз деген нерселерге да каршы болуп, улуттук коштондук кыймылы ошо Орто Азияда мына Казакта дагы Амангелди Иманов баштаган, Кыргыздарда мына бир топ иштер болгон. Ошол маселенин бардыгында мына Канаткан өзү ошо колунан келген аракетин кылды. Бирок күч тең эмес эле, аны мына тарых тастыктап отурат. Эң негизги маселе ошо убагында ошол ар бир мезгилдин шартында ушундай адамдарды ханда кылып, баатырда кылып, ушундай ошо тарых ушундай чыгарып турат экен аренага. Мына ошол улуттук коштондук кыймылдын башында турган Канаткан дагы мына бүгүнкү күнү аңыз болуп айтылып жүрөт. Себеби ошол эң негизги маселе ошо эли жерин коргоп, эли жеринин тынчтыгы үчүн деген болгон маселе. Анан эми анда уруксат берсеңиздер, бул фильмди баштап же өзүңөргө фильм баштайлы, анан бул просмотр убагында бир 35 миң соткаңа отключать этип койсоңуз, себеби баягы узунчу деген фильмдерден жанында заказы деген болот. Мүмкүн болсо ошо 35 миң отключать этип койгонсуң. 19 кылымдар аралыгында оор мезгилдерди башынан кечирип, алгач жуңгар баскынчыларынын үстөмдүгүндө, кийинчерээк Кокон хандыгынын бийлигинин кол астында калды. Ушул кыйынчылыктардын мезгилинде Кыргыз жерине басып кирип келген казак султандары менен болгон салгылашуулары, ага удаа эле кыргыз урууларынын ичра кандуу кагылышы Кыргыз элинин алсырашына алып келди. Мына ушундай акыбалды пайдаланган падышалык Россия акырындап Кыргыз жерин өз колониясына айландырды жана 19-кылымдын экинчи жарымынан 20-кылымдын башына чейин алардын саясатынын күчөтүлгөн кысымында турду. Ошол мезгилдерде Кыргыз элинин жашоосунда калыптанып калган башкаруу түзүлүшүнүн бутактары бузулуп, чынжырлуу манаптар,
бийлер өз ордун жоготуп, шайлоо ыкмасы менен келген колониялык бийликке көз каранды болгон болуштук старчындык башкарууну түптөдү жана 5 койдун талашынан ашкан кылмышты чече албаган алсыз соттук бийлерди дайындады. Бирок булардын арасында эзелки тукумунан ак сөөк атанган эл башчылары өз аброюн кармап турду жана бул эл башчылары артындагы карапайым элдин заманга жараша алдыга жылышына себепчи болушту. Мына ушундай тарыхый инсандардын бири ченжирлүү чоң манаптардын акыркыларынан болгон эл башкаруучу, алгачкы агартуучу жана эркиндик үчүн болгон көтөрүлүштөгү кол башчы айтылуу Кана Ыбыке уулу. Канаат хан. Канат бул чынжырлуу манап болгон, түп атасынан бери эл бийлеген, кыргызды бийлеген башкаруучулар болгон. Эми ошолордун аттарында эске салсак, түп атасы Тагай би. Бул эми өзүңөр билесиңер, кыргыздардын оң канаты бүт ушу Тагай бийден тарайт. Ушу Тагай бийден кийин Кылжыр, Сарбагыш, андан Дөөлөс би, Дөөлөс бийден Манап би, Манап бийден Сүтөй би, Сүтөй бийден Сарсейит би, Сарсейит бийден Үчкө би, анан Маматкул би, Маматкул бийден Темир би, Темир бийден Черикчи би, Черикчи бийден Абайлды, анан Абайлдан Ыбыке, Ыбыкеден канатта. Өзүнүн атасы Ыбыке баатыр жөнүндө, Ыбыке манап жөнүндө дагы жакшы маалыматтар эскерилет. Ыбыкенин мезгилинде ал жаш чагында өтө чоң киши болгон экен. Айрым тарыхый маалыматтарда Ыбыке баягы болуп турган мезгилде 1855-59 жылдардагы Бугу Сарбагыш урушуна катышкандыгы жөнүндө окуялар эскерилет. Ошондой уруштардын биринде бир тууган уру чабышып жаткан мезгилде Ыбыке менен Бектен манап баатыр эми жаш чагы болсо алардын ошол экөө аябай катуу согушуп, өзүнүн туугандары Бугу урусу менен аябай катуу согушуп, Ыбыке менен Бектендин найза айбалта тийбеген чола жери калган эмес экен. Ошону көргөндө Балбай баатыр өзү айткан эмиш, аны Кылжырдын каны экен депчи. Анан биз ушундан эсептеп Ыбыке дагы 19-жылдын 2-аралыгындагы саясий иштерге аралашып жүргөндүгүн. Ыбыкенин андан кийинки окуялар жөнүндө эске ала турган болсок, Бүркүнчү деген манап жетектеген Черикчи тукумдары өздөрүнүн эки ата тең туугандары эле кол салып өлтүрүп коюшкан. Анан ошол өлтүргөндөн кийин пун төлөө маселеси келип чыкты баягы кыргыз салты боюнча. Шабдан баатыр өзү киргишип, анан канатты чыгарып берип, анан баягы эл жыйын болуп ушул топто бийлер бүтүн чыгарып 3-9 мал, анан 2 кызды тартууга берип, ушул Ыбыкенин күнүн ушу менен бүтүрөлү деп, анан Шабдан баатыр канатка сөз берген экен. Канат эми эмне дерсиң, биз ушундай чечип атабыз дегенде, канат бир топко чейин ойлонуп турган айткан экен, баягы 2 кыз чыгарып алып, силерди күнгө келген кыздар деп айтырмак белем деп, анан баягы фунду да албай 2 кыздын азат кылып бошотуп, анан ушул маселени калыстык менен чечип, элди тынчтандырган экен да. Анан кийинчерээк ушул Абайылда болуштугуна башчылыгына шайланган да. Анан ошентип 85-жылдан баштап иш жүзүндө Канат Ыбыке уулу колониялык бийликке өзүнүн кызматын аткара баштаган да. 19-кылымдын аягы, 20-кылымдын башында Бишкек, Токмок жана Каракол шаарларында орус тузем мектептери ачылып, бул окуу жайларына негизинен келген орус, украиндардын балдары билим алган. Бирок жергиликтүү элге тилмеч катары пайдалануу максатында кыргыздардан беринекин балдарды окутууга аргасыз болушкан. Ошол мезгилдерде Россиянын борбордук бөлүгүндө жашаган мусулман татарлардан, башкырлардан чыккан агартуучулар жаңы ыкма менен окутуучулук билим берүүнү жайылта баштаган. Билим берүүнүн бул жаңыланган ыкмасы Орто Азияга жана Кыргыз аймагына жетип, бирок жергиликтүү элден чыккан деңгээлдүү адамдардын колдоосуна муктаж болгон. Ансыз бул аймакка тааныш болбогон бул билим берүү тармагын алып кетүү мүмкүн эмес эле. Албетте, мындай жаңылыкты алдыңкы саптагы ошол мезгилден эл жакшылары дароо түшүнүү менен кабыл алып, ишке ашырууга белсеништи жана чын ыкластан аракетин сарптоо менен жеке байлыктарын дагы аяшкан жок. Канат Ыбыке уулу ушул Кочкор өрөөнүндө эле өзү чоң абройго ээ болбостон, жалпы эле ушул Түркстан аймагындагы алдыңкы интеллигенция өкүлдөрү менен дагы байланышта болгон. Мунун мисалы катары ал өзүнүн балдарын билим алуусуна көздөп, Исхак Канат уулун айтып атпайбызбы, Уфадагы Галия медресесинде окуган. Уфадагы Галия медресесинде бул Исхак Канат уулу менен катар эле ошол мезгилде Ишиналы Арабаев дагы окуган, Надыркул Абиров дагы окуган, Жакып деген кыргыздын бир топ жаштары ошол учурда
билим алышканда, анан алар билим алуу менен эле чектелип калбастан ушул мезгилде эле китептер жазып башташкан. Мисалга алсак, 1911 жылы Ишинал Арабаев менен казактын дайыр агартуучусу деп айтсак болот, Сарсекеев экөө чогулуп алифба яки түтү окуу деген окуу китебин жазышкан. Ошол эле мезгилде ушул кыргыздын алгачкы жазгыч акыны Молдо Кылычтын китеби дагы ушул биздин кыргыз жаштарынын колдоосу менен алгачкы жолу жарык көргөн да. Канат Ыбыке уулу өзүнүн Кочкор жергесинде 1912 жылы ушул Жаңы Суулда окутуучу заманбап жакшынакай бир мектеп ачкан. Бул жалгыз эле Канат Ыбыке уулу эмес, ошол мезгилдеги көптөгөн элдин алдыңкы сабында жүргөн манаптар, эл жакшылар деп айтсак болот. Ушулар азыркыдай баягы байлыкка эле умтула бербестен, булардын көздөгөн максаты ушу элди алдыга чыгаруу же элди агартуу максатында жерлерде мектептерди куруп башташкан. Бул өзүнчө бир чоң бир жүрүш же чоң бир көрүнүш катары баалап кетсек болот да. Анткени Шабдан Жантай уулу мектеп ачкан да. Шабдан Жантай уулунан кийин Канат Ыбыке уулу ачты. Ат башыда ачылды мектепте, Ак Талаада ачылды Калпа ажы. Ысык көлдө бир топ мектептер ачылды. Башкача айтканда, Түркстан аймагында акыркы маалыматтар боюнча ушундай Жаңы Суулда окутуучу 100дөн ашык мектептер ачылса, Кыргызстандын аймагында бир 30дан ашык мектеп ачылгандыгын биз далилдеп бере алдык да. Эми Канат Ыбыке уулу демек булар жанагы Түркстан аймагындагы интеллигенциянын алдыңкы сабында турган адамдар менен байланышын ушул мектепти ачкандыгы дагы өзүнчө далилдейт да. Кыргыздар билесиздер, мурунку учурларда боз үйлөрдө эле окуп, молдолорду чакыртып билим алса, ушул 20-кылымдын башында атайын имараттарды куруп, анан ал жерде Куран, диний предметтер менен чектелбестен, алар светтик предметтер, же болбосо жалпыга билим берүүчү география, математика, геометрия, тарых, тил сабактарын, адабият сабактарын кошо окуткан мектептер болгон. Анан Канат Ыбыке уулунун мектеби дагы аябай бир жакшы, ошол мезгилде тыныкелен, үстү тыныке менен жабылган, кыштан тургузулган ушундай бир жакшынакай мектеп болгон дагы. Ал жерге мугалимдер, мисалы ал мезгил боюнча алсак, өтө билимдүү, мисалы өзүнүн уулу Ысхак Канат уулу, Жаркын Баймолдо жана башка көптөгөн агартуучулар келип ушул жерде балдарга сабак беришкен. Бул тууралуу ошол учурда чыгып турган мусулмандык басма сөз каражаттары, мисалга алсак, Казакстандан Айкап, Казак гезиттери чыгып турган, Исмаил Гаспралы уулу Тержимен деген газеталарды чыгарып турган. Бул басма сөз каражаттары Кыргызстан аймагына дагы кеңири тараган. Бул тууралуу биз көптөгөн ушул кийинки мезгилдеги маалыматтардан билип атабыз да. Демек, басма сөз каражаттарынын тарашы дагы ошол учурдагы элдин сабатынан кабар берип турат. Эгерде эл бул газеталарды окуй албаса, китептерди окуй албаса, аларды чогултуунун кажети жок болчу да. Ошон үчүн биз ошол мезгилде көптөгөн кыргыз элинин арасында дагы сабаттуулардын пайда болгондугун айтсак болот да. Канаттын мектеби жөнүндө ушул мезгилде Айкап газетасында Канат Ыбыке уулу ушул Кочкор аймагында 5-6 миң сомго өзүнүн мектебин ачты деп. Азыркыча айтканда бул сумма мындай аз угулган менен ал учурда чоң эле сумма болгон. Анткени билесиздер, ошол мезгилде бир койдун баасы 50-60 тыйын болгон да. Анан Канат Ыбыке уулу ошол мектепти эле жөн эле ачып, анан койбостон жана мугалимдерди чакыртып, анан ошол мугалимдердин каражатын өзүнүн эсебинен төлөп турган да. Бул жерде балдарды, мисалы алыс жактан келген балдарды окутуу үчүн бул мектептин астында бир жатак интернат сыяктуу дагы имарат курган. Бул жерге алыс жактан келген балдар жатып окушканда, албетте баягы ата-энеси молдолорго өздөрүнүн жанынан балким мал менен, балким азык-түлүк менен камсыздап турса, айрым бир жөндөмдүү балдарды бекер окутуп бергендери жөнүндө дагы маалыматтар кездешет да. Молдолорду чакырып кеңеш курат. Жыйынтыгында ниети касат уруш жасоо керек деген бүтүмгө келишет. Ушул чечимден кийин канаат болуш Ак Бел деген жерде Абайылда жана Темир Болот элин чогултуп жыйын өткөрөт. Жыйында эл канаатты хандыкка көтөрүшөт. Канат хандын биринчи жолу хан көтөрүлгөндүгү бул ошо Кочкор өрөөнүндө айтылат да, тарыхый убактарда, анан эскерүүлөрдө. Улуттук академиянын библиотекасында турабыз. Бул жерде ошол атайын кол жазмалар фонду бар. Ошол кол жазмалар фондунда андан көп эскерүүлөр бар да, ошо 16-жылга катышкандар, өз көзү менен көргөндөр. Мына ошо эскерүүлөрдө Канат хан Кочкор өрөөнүндө бул жерде тагдана көрсөтүлүп атат. Сарала саз жайлоосунда Ак Бел деген жерде Ири суу аймагында Алыбай ажы Бектенин уулу Токтосун жана башка манаттардын
катышуусунда канатхан хан көтөрүлгөн. Мына ошол эскерүүлөрдө төмөндөгү маалыматтар берилген. Канатка кызыл жээк кымкап кийгизип, чоң ак боз атка мингизип, канатты хан деп жарыялады деген маалыматтар бир нече адамдын берген эскерүүлөрүндө бүгүнкү күнгө чейин сакталып турсын. Атка эч ким ээ эмес, кайсы короодон кайсыл атты кармап минсе, ошол ат жоортуп бүткөнчө ошонуку. Намысы жоктун дини жок, кайра таткандардын башы алынат деген сөз менен чогулган элге кайрылды дейт. Канаатхан колун баштап, шамшынын белин ашып, чүй өрөөнүндөгү болуштуктардын көтөрүлүшкө чыккан элине барып кошулат. Чүйдөгү Бөрүбайдын сеңиринде көтөрүлүшкө чыккан эл Канаатты экинчи жолу хан көтөрүшөт. Токмокту жакшы куралданган 520 аскер келген орустар коргоп турушкан. Канатхан өзүнүн Кошкор өрөөнүндөгү 2000 адамдан турган жоокерлери менен мына бул Чүй өрөөнүнө Шамшы элин ашып келип, 13 августта ошол Токмоктун чекеберине келгенде Канатты экинчи жолу хан деп жарыялашкан. Бул эми ата-бабадан калган салт да. Жанагыдай согуш, жанагыдай кармаш болуп аткан учурда кыргыздар кол башчысын хан деп жарыялашкан да. Бул баягы мамлекеттин башында турган хан эмес, көтөрүлүштүн жүрүшүндө жанагыдай кол башчы кылып, бир 10го жакын адамдар жарыяланган. Мына ушул 10го жакын хандардын ичинен 2 жолу хан даражасына ээ болгон жалгыз ушул Канатхан болуп эсептелет да. Алардан куралган колдорду кошкондо жоокерлердин саны 4,5-5000ге жакын адам болгон да. Мына ошол кол менен мына бүгүнкү күндө ошол Токмоктун бир чекебели Покровка деген айылган. Мына ошол Покровканы басып алган. Биягы бул Ивановкага чейин, Ивановкадан Гегети, Бурана, Шамшы деген болуштуктардан жана куралган колдор менен 10 күндөн ашып Токмок шаарын чабуул жасап турушкан да. Мына ошол чабуул жасоодо дагы жанагы көчмөндөрдүн жана согуштук тактикасы кандайдыр деңгээлде бул Канатхан тарабынан колдонулган. Ошол Канатхан өзү буйругун берип турган. Мына тарыхый документтерде Токмок болгон чабуулда жана 3 багытта жасашкан да. 3 багытты 3 топко бөлүнүп алып, ошо Токмокту басып алууга аракет кылышкан. Ошол 3 багыттын ортоңку бөлүгүндөгү топтун башында Канатхан өзү башкарып, Токмок шаарын алууга аракеттер жасады. Анан Токмок шаарындагы колониалдык бийликтин өкүлдөрүнө атайын кат даярдап, өзүнүн элчисин жиберген. Ошол катта биздин күчүбүз мына мындай көппүз. Биз Токмок шаарын эртеге кечпи басып алабыз. Силер өзүңөр бизге багынып бергиле, шаарды бошоткула деген мааниде кат жөнөткөн да. Бирок ал элчини тиги Токмок шаарындагы жанагы согушуп жаткан жазалоочу аскерлердин башчылары өлтүрүп коюшкан. Мына ошондон кийин чабуулдарын дагы кайра күчөтүшкөн Канатхандын жоокерлери. Бирок ошол 20-сынан 22-23-төрүндө Токмок шаарына Верныйдан, анан Ташкенттен кошумча жазалоочу күчтөр келген да. Ал күчтөр келгенде алар толук куралданган, жазалоочу аскерлерде пулемет, зомбиректер болгон. Ошол убактагы ошол мезгилге ылайыкталган согуштук мыкты куралдар болгон. Ал эми көтөрүшчүлөрдө тарыхый документтерде ашып кетсе 5тен 10дан жана бардемке мылтыктар, кылычтар, найзалар, чокморлор, мына ушундай менен куралданган да көтөрүшчүлөрдүн көпчүлүк бөлүгү. Жанагыдай жазалоочу аскер күчтөрүнө туруштук бере албай, анан Токмок шаарынан чегинүүгө аргасыз болгон. Мына ошол Токмок шаарына жазалоочулар келгенден кийин Канатхан өзүнүн жоокерлери менен чегинип, кайрадан Кочкор тарапка ооп кеткен. Кочкордун чыгышындагы болуштуктар да козголуп, ал жактан Түлкү уулу Тезекбай, Жапай Көкташ уулу жана Шыгай уулу Дөөлөткул баштаган көтөрүлүшчүлөр бир нече күндүк камалоодон кийин Столыпино селосун, азыркы Кочкор кыштагын басып алышат. Жумгалдын чыгыш тарабындагы эл Чыны уулу Көкүмбайдын башчылыгы менен азыркы Куйручук айылынын аймагында жайгашкан келгин орустардын Белоцарский кыштагын басып алат. Көтөрүлүшчүлөр Токмокту 13-нөн 22 августка чейин 5000ге жакын кол менен камоого алып, 22 августта Пишпек жана Верныйдан кошумча аскерлер жардамга келгенде чегинишкен.
Ташкенттен дагы кошумча күчтөр келе баштаганда Токмоктун айланасындагы көтөрүлүшкө чыккан эл Кочкорду карай качкан. Кочкор кыштагынын түндүк батышындагы азыркыга чейин сакталып калган мынабул күйгөн көпүрө ошол 1916 жылкы аламаттан калган эстелик. Ал убактагы күргүчтө аккан Кочкор суусуна салынган көпүрөнү чүй тараптан качып келаткан кыргыздар орус аскерлерин токтотуш айласы менен өрттөп жиберген. Канаатхан сентябрда полковник Слинконун пулеметтору бар мыкты куралданган отряды менен Кочкордун башындагы Караколдун оюнда 700 чамалуу колу менен беттешип, жеңилип артка чегинет. Андан кийин Каракоого келип атышып жатканда Кызарт тараптан Ташкенттен чыккан полковник Бобровдун отряды кирип келип, Канаатхандын колу эки ортодо калып, көп зыянга учурайт. Ушул окуядан кийин анын колу толугу менен бириндеп чачырайт. Эл чачкын болуп, сентябрдын аягында Кытайды көздөй кача баштайт. Полковник Слинко жергиликтүү манап Курман Лепесов жана анын баласынын жардамы менен Канаатханды колго түшүрүп, Бишбекке, андан ары Верныйга алып кетишет. Кочкор жөнүндө көтөрүш узакка созулган эмес. Көтөрүштүн чыгышы менен орус администрациясы жазалоочу отряддарды жиберген, аскерлер келатат деген кабарды укканда кыргыздар чегинүүгө мажбур болгон. Өзгөчө бул кабарды Кочкор өрөөнүнө көгөрт ташып Тогустороого орус жазалоочу отряддар түшүптү деген кабар келгенден баштап Тогустoro, Жумгал тараптагы сая буруулардын өкүлдөрүнөн көп кабар келе баштаган. Аны эмес ушул Жумгалдын башындагы көтөрүлүшкө активдүү катышып аткан Көкүмбай бул иштин эли менен Кочкорго сүрүп келген. Анан ушуларды көргөн Кочкорлуктар Эсенгул эли ушул Жумгалдар менен бирге алар Каракыжыр аркылуу Сүт менен Беделдин ашып менен Үзөң буруш аркылуу кетип, азыркы Кытайдагы кыргыздар Акчи Какшал тарапка барып түшкөн. Ал эми Кочкордун арка башындагы четикчилер Канааттын келиши менен алар ушул качууга толук жете албаган. Алардын көбү Кочкордун күн батыш тарабындагы Сөөк Каракол тарапка бийик тоолорго качып киришкен. Орустар келип Курман Лепесовдон талап кылганда анын баласы Ысқақ барып Канааттын кайда экенин мен таап берем, көрсөтүп алып келем деп Канааттын артынан түшүп жетип анан түшүп эгерде сиз келсеңиз бүт эл кырылат турган болууда, сиз өз ыкпайыңыз келсеңиз балким элге карайын берет дегенде Канаат менен элди кырдырып коюп башында калкалап качкан эмне кыламан деп өзүм барып берейин деп ошол айткан сөзүн кайрылып келип орустар өз эрки менен колго чыгып келген. Ал эми ошол Канаат эл журттун жарымынан көбү Сөөк Караколго Сөөк тоолордогу барып жашынганлыгындагы орус отряддары барып Сөөктө ошол Сарбагыштын Чериктин урушунан көп адамдар калышкан. Бүгүнкү чейин ушул жерде адамдардын сөөгү анан кийин көмүлгөн мүртөлөр бүгүнкү чейин калгандыгын айтып жүрүшөт. Ол топтун тушуна келгенде аркы Кызак тараптан, Медет тараптан, Күмбез жактан чаң чыгып калат. Көкүмбайдын колу эми келаткан экен. Бүтүп туралы деп туруп калса, ал Ташкенттен Бетментөбө аркылуу чыгып келаткан Сиренкенин колу экен да. Мына ошол жерде катуу кырылыш болуп, эл туш тарапка качып, Сарыласаска чыга качып, Акбелге качып, Акбелден Бучукту карай өтүп, Сөөккө качып, эл бытырап кууп жүрүп атып кырган. Мисалы үчүн Абакир деген киши болгон, жана барып табас Абакирдин атасы. Мен ал кишиге жолуктум. Мен ошондо 12 жаштагы бала элем дейт, атты минип алып, тоонун кыры менен чаптым дейт. Энем ат менен тиги кокту менен чапты дейт. Орустар болсо атты менен кыры менен чаап, коктолорду атканда элимди көрүп калдым дейт. Элиме ок тийип жыгылды дагы, жылып барып бир ташка сүйөнүп жатып калганын гана көргөм, андай билбейм энемин деп айтып атат. Бул ошондо тоонун кырлары менен кокту да качкан элдерди аткылаганын айтып атат. Эми бул окуя бир топ кишилердин уктум мындай кандай болуп кырылыш тапканын. Көп адам ошол жерде кырылып калган. Канаатхандын өмүр баянын, анын кыргыз элинин тарыхында калган ордун изилдөөдө тарыхчы окумуштуулар тарыхый булактарга таянып изилдеп келебиз. Мен ошо 16 жылдагы көтөрүлүштүн тарыхын изилдөөдө бир нече мамлекеттик архивтерде изилдөө иштерин жүргүзүп, ошол ичинде өзүбүздүн борбор шаарыбызда, Бишкекте, Алматыда, Ташкентте жана Москва шаарларында архивтерде изилдөө иштерин жүргүзүп атып, бир өтө маанилүү документке кабылгам. Ошол Ташкент шаарындагы Өзбекстандын мамлекеттик борбордук архивинен алынган Канаатхан колго түшүп, Верный шаарында сурак бергендиги баарыбызга белгилүү. Мына ошол Верныйдагы сурак берген учурдагы түзүлгөн протокол. Бул протоколдун оригиналы ошо Верныйдан Ташкент шаарына Жетишүү областынын аскер губернатору Ташкент шаарындагы крайдын генерал губернаторунун наамына жөнөткөн протокол.
болуп эсептелет да, сурактын протоколу. Мына ошол протоколду Өзбек Республикасынын мамлекеттик архиви орикиндей тастыктап өзүнүн мөөрүн басып берген. Мына ошол протокол жөнүндө кеңирээк сиздерге түшүндүрмө берейин. Баарыбызга белгилүү болгондой, Канатхан 1916 жылдагы көтөрүлүш башlangан мезгилде Кыргыз эли үркүп Кытай тарапка багыт алган учурда ошол жазалоочулардын колуна өзү келип түшүп берген да. 16 жылдын октябрь айынын жарымында болгон окуя. Мына ошол колго түшкөндөн кийин Канатханды жазалоочулар Жетиш областынын борбору болуп эсептелген Верный шаарына жөнөтүп, мына ошо Верныйдагы абакта жатып Канатхан 3 жолу сурак берген. Биринчи сурагы 5 ноябрда, мына бул архивдик материалда 5 ноябрда сурак берип атат. Суракты жүргүзгөн Сот Волков, котормочу Бурнашев 1916 жылдын 5 ноябрында биринчи суракта төмөндөгүдөй көрсөтмөлөрдү берип атат Канатхан. Сурактын башында Канатхан эч тайманбастан 16 жылдагы Кыргыз элинин боштондук көтөрүлүшүнө негизги өбөлгөлөрдү, себептерди, көптөгөн фактылардын негизинде эч тайманбастан айтып турганда, мына ошол 16 жылдагы көтөрүлүш аны аркалаган улуу үркүн Кыргыз элинин тарыхындагы эң оор жоготуу болуп, жана тарыхый маалыматтар боюнча 150 миңден ашык адам ушул кайгылуу окуянын курмандыгы болушту. Канатхандын Уфадагы медресе галияны бүтүрүп, агартуучулукту аркалаган уулу Ыскакты Тоңдун аймагында даргага тартышат. Көтөрүлүшкө активдүү катышкан бир тууган инилери Байдалы, Касым жазалоочу орус отряддары менен салгылашууда өлөт. Гимназияда окуган уулу Жапар Садыкты чүйдөгү шор дөбөдө атып өлтүрүшөт. Верныйда Канатханды өлүм жазасына тартуу өкүмү чыгарылып, 1917 жылдын февраль айында 57 жашында өлтүрүлгөн. Сөөгүн жергиликтүү казактар сурап алып көмүшкөн. Кийинки кеңеш өкмөтү жылдарында Алматыга барган Ишеналы Арабаев казактар көрсөткөн Канатхандын сөөгү коюлган мүрзөсүнө белги коюп кетет. Бирок Ишеналы Арабаевдин күтүүсүз өлүмү ал жерде белгисиз калтырды. Канат Үбөке уулу бул аламаттын запкысын өз башынан кечирсе, урпактарына болгон зулумдук кийинки советтик доордо да уланып, буларды коомдон бөлүп жок кылуу аракеттери жүрдү. Улуу баласы Карыкбай жана жаштайынан жазма акын чыккан баласы Мамбет Садык таптык мезгилдин курмандыктары болушту. Аталаш тууганы Кыргыздын алгачкы тарыхчысы Осмоналы Сыдыков Кытай жергесине качып барып, баш калкалоого аргасыз болгон. Канатхан жана анын ишмердүүлүгү тууралуу маалыматтар окумуштуулар тарабынан тарых барактарында мурдатан эле кеңири эскерилип келсе, азыркы мезгилде элдин эскерүүлөрү менен китептери чыгып, илимий тарыхчылар кайрадан толук изилдөө аракеттерин жандантууда. Бул иш аракеттердин аркасы менен Канатханга жана анын заманына тарыхый баа берүү зарылчылыгы турат. Көрүп чыксак, ушул фильм боюнча кандайдыр бир пикир боло турган болсо, сүйлөшөңүздөр. Бирок бир нерсени эске алып коюңуздар, бул жайдагы бир белгилүү мөөнөткө берилген, ошон үчүн баягы кыскараак болсун деген токо дережелин айтсак деген маселе. Сөздү анда Бактыбек агабызга берсек, Бактыбек агабыз сөз сурап эле. Агайын туугандар, өзүңүздөр көрүп тургандай 1916 жыл Кыргыз элинин жашоо турмушундагы эң бир кайгылуу, кандуу окуялардын жылы болуп калды. Ушул жылы миңдеген, 10 миңдеген кыргыздар ак падышанын бийлигине каршы көтөрүлүш чыгарды. Ошол көтөрүлүштө өзүңөр кинодон көргөндөй, ошол көтөрүлүштүн башчысы Канат Үбөке уулу болгон да. Акша дегенде жанагында Кочкордо шайланды, андан Токмокто чүйдүн өрөөнүндө кан шайланып, жанагында Токмокто бир жума камап, эч мүмкүнлүгү болгон эмес алууга. Эми
Kanatxandын taqdırын ayta turgan bolsak, bu kişinin taqdırı da janagı Kurmanjan'ın atkan aytып жүрбөйбүзбү? Oşo kişinin taqdırından kem bolgan emes da. Kinoda көрсөтүлгөндө жана Ысқақ деген oğlu darga kasıldı. Babbasadağı деген oğlu Bişkekten atıp ketişti. Andan kийинки da bir mıktı Karıkbay деген oğlu ömür boyu türmöge geçirip жақшылык көргөн жок да кызгасы. Эми айта турган сөз bu Kırgız elinde mıktı azamat уулдар болгон, Кыргызды коргогон, Кыргыздын келечеги үчүн күрөшкөн. Ошолордун бири Канатхан уулу жөнүндө bir анын атын калтыруу жөнүндө bir аракеттер көп эле болуп келди, бирок натыйжасы болбой калды. Алардын аракеттердин бири бул өзү жанын бербесе да канын төккөн Токмок шаарында bir эстелик орнотулуп калса, ошол Токмокко bir көчөнүн аты берилип калса деген тилектер, сунуштар болгондо, андан сырткары дагы ошо өзү туулуп калган айылы Дөңөңүш айылына дагы ошо Канатхандын атын берсек да нече аракеттер болгон, бирок иш үчүн аткарылган эмес да. Чын-чынына келгенде ошол революцияга чейин деле ошол айылды Канаттын айылы деп атап келишкен экен да. Анан эми кино чыкты, болбосо кийинки урпактарга жакшы эстелик болуп калды. Эми дагы Канаттын атын калтыруу үчүн дагы көп аракеттер жасаш керек. Мунун драмасын койдурсак театрга, киносун, көркөм чыгармасын bir кино кылып чыгарсак эң жакшы болот эле да. Кыскасы бул Канатханды сыйлагандыгыбыз бул ошол кездеги 16-жылдагы ага чейинки Кыргыз эли үчүн кызмат кылган, ошого өмүрүн берген, канын төккөн адамдарга болгон эстелик деп эсептеймин. Dilek Bayka gelmiyor. Zakir Dilek Bayka söz. Batı tokanlar. Ben hazırda kinonu görüp çıktık. Ben çok rahatsızlığımı düzemişim. Kalil Bayka'ya dileke. Kino jakşırattırsınlar. Anan şu kinonu görgönde maga bir koy geldi. Ben hazır söz bolup atat. Şu artı ürküm benim boldu dedi. Yok meni şunu ben. Ben aytardım, Kanatxanımız atamыздың sözü bilen. Şunda bu kişi aytıptır. Oruslar attın tügünün köp. Bularga Kırgız kişineke attın kaşkasından ile az kişi. Şularga kuraldığı kişileri bilen karamaşkan bolağı degen söz bolgan eken. Şunda şu kişi aytıptır. Bermekte gölde aldırıp koyup, Sarazönçüyü de aldırıp koyup, biz aybat kılsak el bizdi. Kılıç kuralımız yok olsa da kılıç menen kolumuz bilen vursak da ошого барабыз деп элди алып барган экен дейт. Мына ушунун касиетинен биз ушул республика болуп атабыз деп ойлойм мен. Ишинде келген бир убакта техникумда окуп жүргөнүмдө ушул улут маселеси боюнча доклад жазайын деп эмеге бар архив сайтка барсам, биз ошондо кыргыздар 971 эле миң экенбиз. Эми өзүңүздөр ойлогулачы. 971 миң эл болгон эл өзүнүн республикасы эл. Ушул убакта 19 миллион уйгурлар мамлекети жок. 12 миллион курдтардын мамлекети жок. Биз ошондо эметтик. Мына ушул биздин чоң аталарыбыздын, Жүсүп Абдрахмановдун, мурунку мана Ормон хандан баштап барыбыздын ушундай айбаттан ушул биздин элибиз ушулай ээ болуп атат. Андан кейін дәуір несені мен есімде, şu мен атамдың атын Закир қойған екен. Анан бұл ат шындап келгенде татарлармен аттай байлашты. Көрсе, бұл Закир деген молда ошо жерде сабак беришкен. Немеде, деге медреседе. Ошол өзү дагы азыр сүрөтүн көрүп туруп бул жерде. Мен атамда өзү Закирге окшош экен, мен өзүм дагы байкадым. Анан мен айтарым акырында. Ушул менен эле чектелип калбастан бул киши чындап келгенде Канатхан деп эле койгону менен бул Амангелди Имановдой болгон киши. Муну багы Амангелди Имановдой кылыш чаптырып, ушундай багы эмес кылыш керек да. Мен муну багы намыстуу жигиттер чыкса, муну дагы тилек болсо дагы ойлонуп дагы эмет көрсө,
Мен буга каражат керек болгон. Көп нерсе керек. Бул түшүнөбүз бирок ошондой аз каражат менен дагы ушундай тартып койгонуна мен ыраазычылык билдирем. Рахмат. Сауырбек келді. Туғандар, мен Сардарбеков Сауырбек, біз эми жакын туғанбыз. Канат менен Абайдан бир тукумунан биз биринчиден Халил байке менен Тилек байкеге эң жакшы документалдык фильм тарткан экен. Рахмат, рахматчылык билдиребиз. Эми Канатты жалпы ушул совет доору мезгилинде эч бааланбай, барктанбай келди да. Кыргызда биринчи жолу улуттук боштондук ыйымынын баштоочусу. Жана 16-жылкы көтөрүлүштү андай кылса дагы Канат баштаган. Муну эң биринчи туура жазган Алы Токонбаев. Кандуу жылдарда Алы Токонбаевдин жездеси биздин комсомолдо чоңойгон. Алы Токонбаев өзү комсомолдо жездесинин колунда болгон. Үркүндө ошо Канат менен үркүп, Кытайга чейин Канат кыргыздар менен ошо мезгилде үркүп барып келген. Кандуу жылдарда катуу жазылган, бирок ошо кездеги совет доору чыгарбай, Алы Токонбаевди дагы ошонун аркасында бир аз камаган. Эми Канаттын бүт жалпы жана айткандай совет доорунда казактар Амангелди Имановдун фильмин чыгарып, боштондук кыймыл жөнүндөгү казактар совет доорунда чыгарып, аны бир кедей кылып, анан ошол боштондук кыймылдын башчысы болгон деп чыгарып коюшкан да. Бул өз казактардын эрдиги. Ал эми кыргызда эгерде Канат ошо кезде кедейдин баласы деп чыгарып койгондо Канаттын атагы чыгып калат. Эми урматтуу туугандар, бир гана нерсе, ошо кезде Канаттын жекеле кыргыз үчүн күйүп, кыргыздын маданияттуулугуна, кыргыздын өнүшүнө, өсүшүнө жанагындай чоң салымдарды кошуп отурат. Ошондой болсо да Канат эл журту менен акылдашкан, бул көтөрүлүшкө чыгарды. Молдоңуштун бир жакшы ошо кезде Молдоңуш 16-жылы өзү өлүп калган, ошол үркүндүн учурунда. Бирок ошол көтөрүлүш чыгаардын алдында мындай деп айтат. Тытыраган пулемет ок чыгарат 1000 бирок. Үркүрөгөн замбирек чыдамакан эр керек. Кыргыздын жуушаңдан жасаган найзасы жаны менен качырып бирин сайсачы. Каракытай манжууну калка кылчың эл эмес. Кыргыз түгүл Орусга Германия кеп эмес. Болбос ишке катышкан байкуш кыргыз кен эмес. Канаттын өзүнө кырылбагыла деген. Мына Молдогулч ошол сыяктуу жанагы Осмоналы сыяктуу, Арабаевтар сыяктуу жанагы Исак баласы Канатты ажы дешкен. Исак дагы Карпай дагы ажы деген. Канат 1903-жылы Шабдан менен ажыга барып келген. Ошондуктан ошол жанагы байкем айткандай Исак деген бала Суфадан оккандан кийин жана бул жерде байланып турган жерде туратты көрдүңөрбү дейт. Маңдайында кашкасы гана кыргыз, калган түгү бүт орустар. Şu Орусга теңелбей эле коелу дегенге болбой, бирок эл сөзсүз түрдө Орустун ушу каршы бир ишке жарап, элдин мындайча айтканда намысын көтөрүш үчүн чыкканда, анан эми урматтуу туугандар, бул чоң бир фильм болуп таралса да жакшы болот эле. Канаттын атын барлык жерге койсо ылайыктуу. Мына эми мен күйүп жүрөм. Мен Турак Усмановичтин учурунда 13-жылы Турак Усманович жана Кыргызстандын тарыхый инсандары деген фондду ал кишинин өзүнөн сурап ушундай ачайын деген. Өкмөткө нааразыбыз. Өткөн президентке дагы, премьерге дагы жазсак, бизди каршылдагандай болду да. Бочкорлуктар деди. Атаңардын чокусу деп койду да. Турак Усмановичтин атын бир жерге берген. Канатты Турак Усмановичтин атын бербей атат. Мынакей атаңардын чокусу деген сөз чокка коюп койдук деп атат да. Ким барат ал чокко? Усмановичтин чокусу экенин ким издейт? Ошондуктан Канатка дагы, Турак Усмановичке дагы Кыргызстандын тарыхый инсандарына көп нерсе керек. Осмоналы Сыдыктын атын койдуралы жок дегенде бир мектепте коелу деп болгон катты жаздык. Бир министерство, премьер-министр, өкмөт бир көңүл бөлбөй койду. Мына ошондуктан мунун баардыгы эмнеден? Биз бүгүн ата бабабыз менен сыйбыктан чыгарып атабыз. Ошондуктан биз аягына чыгышыбыз керек. Бул ишке баарыңарды бир үндөйт элем. Мындан ары жакшылык болсун. Чындык, таза чындык гана Кыргызстанды көтөрөт.
ошондуктан ушу чындык үчүн күрөшөт. Эмгек кылып, мына бунда дагы абдан жакшы bir film болуптур. Болгондо дагы ошол өзүнүн тастыктоочу архивдик материалдардын баарын ыгы менен пайдаланганы. Эми Тилекке дагы абдан чоң ыраазычылык айтып, мындан ары дагы чыгармачылыгың өркөндөп, мындай эмес эми чоң илейген көркөм фильмдерди тарт деген үмүт менен дагы сага дагы бир жолу ыраазычылык айталык. Анан бул жерде урматтуу агай туугандар, Бактыбек Максутович абдан жакшы ой пикирди айтып кетти. Жанагы атын калтыруу, анан бул маселе боюнча бир топ аракет кылуу боюнча муну дагы ошо коомдо биздин жанагы жогоруда айтып өттүм, ошо коомдо колдон келишинче аракетибизди кылалык. Мына Сауырбек айтып кеткендей, Турдакын Усубел иш боюнча да көп иштер жасалып аракет болуп атат. Бирок баары бир ал иштерди аягына чыгабыз. Анан бул Канаткан дагы өзүнүн биздин кыргыз элинин тарыхында өзүнүн ордун табат деген ойдомун. Анда шуну менен сөздү азыр бардык ишти жасаган Халилбек байке берелик. Агайын туугандар, келгениңер үчүн күбө болгон үчүн чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анан бир жылдар мурда эле канат башын айтканда тескери баскандар болгон. Уккузу келбегендер да. Анан Жумакадыр байке чоң роман жазды. Редактору Четин Жумабулович болду. Анан Райкан Алканов, анан Токтосун Орманбек Өкө спонсор болуп, анан мындан 15 жыл мурда 1000 экземпляр болуп чыкты роман. Бирок 1000 экземпляр аз окуйт экен да. Мына убакыт келип жаңы технология болуп, анан бу Тилектин киносу өзү айткандай интернетте таштап турган болсо бүт дүйнө жүзү көрөт экен. Бүт дүйнө, ар кайсы мамлекеттин баары кыргыз жигиттер жүрбөйт, баары окуйт. Реакция болот. Анан Тилек жөнүндө айтсак, чоң ишке жарат Тилек. Коомчулук билбейт экен, мынанын бир күндүн 100 жылдыгына 1 саат 10 мүнөттүк Улуу көтөрүш деген кино жасаган, документальный. Бизерде кыргыз өкмөтү колу бошобой баглабай койду ошону. Бирок түрк мамлекети чакырып алып чоң сыйлык берди. Түркияга бүт көргөзүптүр ошол кино. Мына результат ошондой болду. Анан эми Канатты бир журналист жазыптыр, Канаттын жеңилип калганы чоң жеңишке барабар деп. Аткен себеби ошол кезде каршылык көргөз, мына азыр эгемендүүлүккө өткөндө ошол кезде Канаттын эмеси биринчи кадам болсо керек, алгачкы кадамда жана эгемендүүлүккө. Анан бул кинонун эми келечеги чоң. Анан чоң ишке жарады. Тилекке рахмат. Анан силерге да чоң ыраазычыбыз. Анан кичине чай уюштурганбыз. Чай Рахмат анда. Бардыгы түшүнүктүү болду да, баарыбызга ийгилик, жакшылыктар болсун.